Өзгөн районундагы Көлдүк айыл аймагына караган Шамалтерек айылынын тургуну Бүбатмакан Жаанбаева бүгүн 3 жаштагы небересин алгачкы жолу бакчага алып келди. Район борборунан алыс жайгашкан бул айылда буга чейин такыр балдар бакчасы болгон эмес. Жеткинчектер эми мынтип жаңы жаркыраган бакчада тарбияла башташты. Балдарыбыз бул садиктин фундаменти башталгандан садик экендигин уккандан бери сүйүнүштө булар. Мына ошол күн бүгүн ачылды. Бизге эң сонун күткөн чоң жаңылык болду айылыбыз боюнчачы. Ушул садикке берекелүү, майлуу сүттүү берекелүү садик болсун, балдардын келечеги болсун. Көлдүк айылынан аябай сонун илимдүү, билимдүү адамдар чыккан. Ошолордун жолдо улай турган жигит кыздар чыксын деп ойлойм. Заманбап шартта салынган билим берүү мекемесинде 50 бала 3 тайпага бөлүнгөн. 11 кызматкер эмгектенип, келечек ээлерин тарбиялашат. İçinde таза сууну эми азыр пока ичине тартып кире элекпиз. Сыртында таза суу бар. Бул 4 бөлмөдөн турат. Бир бөлмөнү уктоочу бөлмө кылдык, жана 3 бөлмөнү 3 тайпага бердик. Бир бөлмөнү усулкана кылып алдык. Өзүбүз барыбыз, медайым жана директор, правком жана башкалардын баары ошо бир комнатада отурабыз, жайгашканбыз. Балдарга төшөнчү жана кроваттар баары толук кандуу, камсыз болгон. Тамак ашы терес тендер менен берилип атат. Ар бир балага 800 сомдон, айыл өкмөтүнөн бир балага бир күнгө 18 сомдон акча бөлүнөт. Тоолуу аймак болгон Көлдүктө буга чейин такыр бакча болгон эмес. Айлелүү балдарын жакынкы айылдарга алып барып келишкен. Бул жерде 2 айылдан жайгашканбыз. 2 айылда 3 мектебибиз бар. Бирок бала бакча буга чейин болгон эмес. Ошондуктан элибиз да бүгүн абдан чоң кубанычта. Биз өзүбүз да аябай кубанычтабыз. Себеби бүгүнкү күндө жалпы жондан алганда 50 орунду болуп ачылып атат. Келечекте буну да кеңейтебиз деген ойдобуз. Бирок айылдагы бала бакча маселеси бул менен гана чечилип калбайт. Дагы 50дөн ашык бала кезекте турат. Ал эми район боюнча балдардын бакча менен камсыз болуусу 20 гана пайызды түзөт. Алдыда жаңы бакчаларды куруу иштери жүргүзүлөт. Районубузда 74 бала бакча болчу. Азыркы учурда мына быйыл 10-15ке чейин бала бакчаны ачуу пландаганбыз. Азыркы учурда мына азыркы тапта 6 бала бакчаны ачтык. Жылдын айына чейин дагы 7-8 бала бакчаны ачканды пландап турабыз. Белгилей кетсек, өлкөдө балдарды бакча менен камсыз кылуу боюнча алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Маселен, быйыл Ош облусунун аймагында кыска мөөнөттүү 136 бакча уюштурулууда. Алар мектептердин ичинде болот. Сыймык Марат уулу, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош облусу.